Бала өзүнүн оюн ачык айтканда, өзүнүн каалоосун айтканда, мага ушуну таң улабагыла, мен муну каалап атам дегенде тартиби жок бала катары көрөбүз. Сүйлөшкөнгө алар менен көп деле убакыт да кетпейт. Негизи бир бала 10-15 мүнөт сүйлөшсөң, алар уже айта турганын айтып бүтүшөт да. Анткени чөйрө аябай маанилүү экен. Мисалы, могу Гарвард университеттерге деле эмне үчүн ата энелер алып барат экен, эмне үчүн университет, мектеп тандаганда ата энелер көп маани беришет? Чөйрө үчүн. Анткени ошол жерден достошушат, ошол жерден университеттен үй бүлө курушат, ошол жерден түбөлүктүү достору, жумушу пайда болот. Ошо университетте быйыл буюрса ошондой пландарыбыз бар. Саламатсыздарбы урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы абдан кызыктуу мейманым бар. Билим жаатында сүйлөшөлү деп турабыз. Билим жаатындагы күнгөй тескейлер, ата энелердин орду деген сыяктуу сөздөрдү камтыйбыз бүгүн. Мейманым Бекмырзаева Гүлнара Кочкорбаевна, Мета университетинин тарбия иштери боюнча проректору. Жана билим жаатында Гүлнара айым 15 жылдан бери ушул жаатта. Ошол темаларды козгойлу. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кош болдук. Жакшы. Гүлнара айым, сиз буга чейин Айчүрөк кыздар лицейинде иштептирсиз, Чыңгыз Айтматов балдар лицейинде иштептирсиз тарбия жаатында. Негизи эле азыркы тапта, азыркы муундардын тарбиясы жөнүндө сүйлөшөлү. 15 жылдан бери муунга кандай өзгөрүп келатабыз эже? Негизи 15 жылдан бери азыр ошо отуруп көп ойлоном да, мурунку балдар менен азыркы балдарды көп салыштырабыз. Аябай көп өзгөрүү бар. Азыркы балдар аябай зерек, аябай акылдуу, аябай таланттуу балдар көп да. Таланттуу балдар көп, жылдан жылга могу азыр бүт технология өнүгүп атат, соцсеттер өнүгүп атат. Мунун оң тарабы да бар, терс тарабы да бар. Муну туура колдонуп аткан балдар бар. Аябай өзгөрүү көп да. Бирок бизде эң өкүнүчтүүсү дагы көп биздин ата энелер баягы тирилик дешип, акча дешип, мигрант балдар көп. Биздики мен иштеген жерлер баягы жатак лицей болгон үчүн, жатаккана болгон үчүн мигрант балдар көп болчу. Ата энеси эки башка жолго түшкөн балдар көп болчу. Анан мындай бирге жашаган үй бүлөнүн балдары бар. Негизинен бизде мугалимди ата энелер как нянька катары көргөн ата энелер да бар. Анткени балдарды алып келип ташташат, акчасын төлөшөт, 5 жыл 11 классты бүткөндөн келишет 5 жылдан. Мына мен монча $1000 төлөдүм, кана балам эмнелерге жетилди. Негизинде бала тарбиялоодо бул биз ар дайым мындай 3 бурчтукка карайбыз. Ата эне, бала, анан мугалим, мектеп, университет да. Бул үчөө биргеликте бир команда болуп иштеш керек. Биз ата эне менен бир командабыз. Биз бирге иштешибиз керек. Ортодогу жанагы сүйүктүү балабызды, студентибизди биз бирге өстүрүшүбүз керек. Негизи 25 жашка барганда бул балдар ошондо токтолот экен. 25 жашка чейин биз ар дайым балабыздын аркасында ага дем күч берип, ал менен сүйлөшүп, жанында болушубуз керек экен да. Бирок көбүнчө биз эртең менен жумушка кетебиз, кечинде келебиз, балдар менен бир күндө сүйлөшсөк 5 мүнөт, 10 мүнөт убакыт бөлөбүз. Балабызда кандай өзгөрүү болуп атат, анын ичинде кандай сезимдери бар, анда кандай өзгөрүүлөр болуп атат, биз аны көбүнчө байкабай калат экенбиз. Анан келип эле жанагы чогулуштарда, эмнелерде мугалимдерге асылып эле кете беребиз да. Мен биринчи класстарды алганда башта окуучулар менен таанышасың, андан ата энелерин акырын чакырып тааныша баштайсың да. Көбүнчө кээ бир балдардын ата энесин чакырып, анан кайра эчтеке айта албай калган күндөр болот. Балага кайра бооруң ачыпчы. Ошондой нерселер болот. Бирок жакшы, кээде мындай аябай баласы менен иштеген ата энелер да көп. Ошон үчүн билимдүү ата эне ар дайым керек экен биздин коомго. Көбүнчө айтышат го, азыр курс окуп алсаң болот, университет окуп алсаң да болот депчи. Бирок бул университет, мектеп окуган бул балдарды жашоого тарбиялайт экен, жоопкерчиликке тарбиялайт экен. Мисалы садик деле бар го, башталат, садикте как положено бала эртең менен 8-де мектепке барыш керек, садикке барыш керек. Ал жакта 3 маал тамак жеш керек, түштө укташ керек, общий коомго баш менен бирдей кеткенге аракет кылат да. Бул негизи жашоонун системасы ошол да. Ошон үчүн биз балдарыбызды өзгөчө кылууга аракет кылабыз мектептечи.
Бирок мунун туура эмес да жактары бар да. Баягы эртең мектепти бүткөндөн кийин алар коомдо иштеп кетиш керек да. Иштеш үчүн кээ бир принциптерге баш ийет, кээ бир принциптерге баш ийбейт да. Ошон үчүн биз бул нерселерге көп маани беришибиз керек. Анан байкап калам да, буллинг темасы көбүрөөк кездешет да ушул мектептердечи. Анан буллинг бул басмырлоо сөз менен баягы баланын улдуй түшүрүү десем болобу, кандай десем? Баланын өзүнө болгон ишенимин түшүрүү, басуу, Ооба. басмырлоо. Анан ошондой баланын балага болгон зомбулугу, ушундайлар көп экен да. Анан ошолорду мынтип карап, анан кээде мындай балам менен отуруп алып бир 5-6 саат лицейден келгенден кийин 6 дем алыш күндөрү үйдө болот да, анан сырдашасың да, эмне болуп атат, кандай, анан тиги бу дегенде, анан кээде мындай эле сүйлөп атып классташтарымды айтып бергенде аябай агрессивдүү балдар көп болот да. Ушул баладагы агрессияны эмне ойготот, эмнеге алар агрессивдүү болот, эмнеге башка баланы басмырлаганга өтөт бала? Негизи бул буллингти баягы биз мунун үстүндө көп иштейбиз да мектептердечи. Бирок мындай тереңдетип карап көрсөңчү, бул биздин элибизде да бар да. Үй бүлөдө да бар, ата энеде бар, бир тууганда бар. Анан баягы азыркы балдардын көрүп аткан YouTube каналдарынан да таасирленишет, кандай каналдарды көрүп атышат. Биз телефонду берип коебуз, анда эмне болгонун байкабайбыз да. Анан үйдө биз өзүбүз кандай үлгү болуп атабыз. Эң биринчи тарбия өзү үй бүлөдөн башталат. Үйдөгү ата менен эненин бири-бирине болгон мамилеси, атанын орду, эненин орду. Баягы үй бүлөдө ата эне балдарды бири-бирине көбүнчө салыштырышат. Эжеңди кара, бул акылдуу или жакшы жазат, жакшы окуйт, ийгиликке жетишип атат, сен жүрөсүң. Бул салыштыруулар дагы баланын ичинде кошунанын балдары, эндин балдардын баары эле кетти, алдыда биздики эле калды да. Анан бул баягы билинбеген бала менен баланын ички дүйнөсүнө өзүнө болгон ишенимин кетире баштайт. Эң негизи биз балдарга баягы билим беребиз го. Билим бул баланы илимге, инновацияга жолдондурат да, кесип тандоого. Ал эми тарбия болсо ошол кесипти туура пайдаланууга, жоопкерчиликке, баалуулуктарды үйрөтөт да. Ошон үчүн баягы үй бүлөдө биз тарбияга көп маани беришибиз керек. Ата эне өзү үлгү болуш керек. Көп китеп окуш керек. Мисалы, китеп окуган адамдар эч убакта жаман болбойт. Ата эне өзү отуруп китеп окуш керек, баласына да окутуш керек. Мисалы, мен кээ бир үй бүлөлөрдү билем, ата энелерди жумада сөзсүз 3 күн ата энеси менен чогуу 15 мүнөттөн, 30 мүнөттөн китеп окушат. Китеп окуган бала жаман болбойт. Буллинг болсо ошентип баягы үйдөн башталат, андан кийин келип ал мектепте улантылат. Мектепте дагы баягы өзүн жаман сезиши мүмкүн, өзүнө болгон ишеними жок. Ал нерселер бизге үйдөн курулат да, андай мектептер аны тарбияны биз улантабыз. Анан бул жерде баягы эң буллингдин деле негизги себептеринин бири балдардын мээримге, сүйүүгө тойбогондугу. Муктаждыгы. Эң көп баягы балдардын ошо мээримге, сүйүүгө тойбогондугу да. Кээде карайсың, баягы балдарга жакшы мамиле жасап койсоңчу, 1 жыл бою сенин артыңан айланып жүрөт да, салам берипчи. Анткени алардын ушунчалык баягы сүйүү, жакшы сөз, жакшы мамилеге ихтияжы көп, муктаждыгы көп да. Айттыңыз го жанагы мээримге чын эле баягы бала муктаж болуп мээримге суусаганда, мээримге сүйүүгө суусаганда аны мындай минус аркылуу алып баштайт экен да, мындай согушуп, анан көбүрөөк тентек кылып, анан өзүнө көңүл бурдурганга аракет кылат экен го бала. Анан ошолорду көрүп, анан кээде балам айтып калат да, мындай карап, анан апасы менен тил табыша албайт экен апасы менен дайыма урушуп кетет экен бул. Анан эмне кылып баягы мен классташыма эмне деген кеңеш берсем болот, кантип апасы менен мамилесин түздөп кете алат деп балам сурап калат да. Ошону билбейм да, мисалы үчүн. Анткени кадам чоңдор тарабынан болбосо бала канчалык деңгээлде аны айтып контактка бара алат депчи. Азыр бизде психологдор бар да, ар кандай тесттерди өткөрүшөт, балдар менен жеке иштешет. Бул бүгүнкү күндө жакшы.
балдарга дагы мындай бөлүнүктөн чыгуунун оңой жолдору да жардам беришет. Бул бизде жакшы метод болуп атат азыр. Анан ата энени чакырып, ата энени өзүнчө сүйлөшүп, бала менен сүйлөшүпчү, сүйлөшүү иштерди сүйлөшөсүңөрбү мисалы ата энелер балаңар мээримге муктаж, көбүрөөк көңүл бөлүңүздөр деген сыяктуу. ооба бул иштерди жасалат. Бирок эми бул дагы ата эненин кабыл алуусуна да калып кетет да көбүнчөчү. Кээ бир ата энелерде убакыт жок, ар дайым келе албайт. Мен эсимде бизде бир кызды, ошо бир окуучубуз бар эле, кыз бала. Ар дайым ошондой эле да. Кээде эртең менен туруп эле жөндөн жөн эле кыздарды уруп коет. Или бирисинин чачын тартып коет. Сөзсүз бир нерсе чыгарат да. Андан кийин жанагы кызды мага алып келет да, завуч сразу мени чакырат да. Анан барсам айтат эле, апамды чакырбаң, атамды чакырың дейт эле. Жумада сөзсүз 1-2 жолу ушундай окуя жасачу да. Анан атасын чакырчубуз. Баягы атасы менен апасы эки башка жолдо болгон үчүн кыз атасын чакырчу. Анан бул иш токтободу. Анан атасы отуруп анан бир күн сүйлөшүп, анан айттым да, мындай, байке кызыңыздын сиздин мээримине муктаждыгы бар. Ар дайым жасайт, бирок сизди чакырат деп. Алып кетиңиз суббота, базар күнү бирге убакыт өткөзүңүз депчи. Ошон үчүн баягы балдар көбүнчө ичиндегини айта албайт, бирок жасап көрсөтүшөт да. Мунучу көбүнчө ошондой проблемалуу балдарды караганда алардын сөзсүз үй бүлөдө бир маселеси бар. Ошондой нерсе баланы үйдө укпайт, баланы эч ким укпашы мүмкүн, же ата энесинин мамилеси жакшы болбошу мүмкүн, үйдө же бир жетишсиздик нерселер болушу мүмкүн, баланын үй бүлөдө тынчтыгы жок. Кээ бир балдар дем алыш күндөрү үйүнө барбай жатаканада калып калышат го. Ооба. Анан мен окуп атам, анан бизге тапшырма берип койду деп эле үйдөгүлөргө деле шылтоо таап коет го. Анан кадимкидей бала менен ата эненин ортосуна чоң ажырым түшүп калат экен да. Бала ата энесин айрым учурда жек көрөт экен, бирок ошону мындай чыгарып ачык тастыктап айта албайт да. Мындай мен аны жек көрөм дегенден айбыгабыз да. Анткени бала айбыгат, анткени баягы ата эне улук, ата эне бийик, ата энени сыйлаш керек деген нерсе мээге сиңип калган да. Анан ошол көйгөйүн чечүүдө бала аябай кыйналат экен. Ооба, өздөрүнүн оюн айта алышпай. Негизи биз баягы Кыргызда бар го, эми бул мурун ошондой нерселер көп болгондо биздин ата энелерибиз ошол тарбияны алды да. Анан алган тарбиясын бизге берип атат. Бирок азыркы жаш ата энелер башкача, өзгөрүү бар. Жаш ата энелерде өзгөрүү бар. Мисалы толук бере албаса дагы эч жок дегенде аракет кылышат, жардам сурашат, психологко келип жолугушат, баласына эмнелерди жасаш керек экенин, үйдө кандай өзгөрүү болуп атканын кабар берип турушат. Анан негизи бизде баягы баланын көбүнчө басмырлап коебуз го, конок келгенде кирбе, тас торкундон эч нерсе жебе, улуулардын астында сүйлөбө деп биздин ата энелер ошондой чоңойду да. Анан алар да бизге ошону берди да. Бирок эң негизги баягы баланын басмырлабаш керек экен. Алар өзүнүн оюн эркин айтканды, алар өзүнүн жөндөмдөрүн тааныганды, алар өздөрүндө кандай өзгөчөлүктөрү бар, эмнеге кызыгат. Анан биз дайыма басмырлай берсек, алар аны үйрөнө албай калышат да. Бала өзүнүн оюн ачык айтканда, өзүнүн каалоосун айтканда, мага ушуну таңуулабагыла, мен муну каалап атам дегенде тартиби жок бала катары көрөбүз. Тарбиясы жок ээн баш катары көрөбүз. Бирок чын-чынына келгенде кээ бир психологдор айтат го, канчалык тартиби жок ээн баш балаңар болсо ошончолук сүйүнгүлө депчи. Ооба, кошулам мен дагы буга, туура. Анткени бизде баягы бул бирок ошол бул СССР убакта, могу СССР тарагандан кийин бул аларга жараган. Анткени үндөбөгөн жумушчу керек болгон, үндөбөгөн, үнүн чыгарбаган жетекчилер керек болгон да. Ал эми бүгүнкү күндө өзгөрүү чоң да. Бүгүнкү күндө ийгиликке жете турган бала, өзүнүн оюн эркин айта алган бала, өзүнүн жөндөмдөрүн тааныган бала, өзү эмне каалап атат ошону билген бала да. Ошол балдар ийгиликке жетет. Ошон үчүн биз баягы дагы көп балдарыбыз менен сүйлөшкөнгө, алар менен көп деле убакыт кетпейт. Негизи бир бала 10-15 мүнөт сүйлөшсөң, алар уже айта турганын айтып бүтүшөт да.
Анан биз көбүнчө балдар менен убакыт өткөзбөйбүз, көчөгө алып чыкпайбыз, бирге баспайбыз. Азыр көбүнчө домдо эле камалып жаткан балдар бар. Бирок мунун жанында карасаң кээ бир аябай сонун үй бүлөлөр бар, сонун ата энелер бар, аябай сонун кыздар, балдар бар. Жана сиз айткандай суббота базар күнү кетпеген балдардын да эки түрү бар. Кээ бир балдар чындап эле үйдөн качат, а кээ бир балдардын максаттары бар. Калып курстарын бүтүрүшөт, сөз жатташат, мисалы тил үйрөнүп аткан болсо китептерин бүтүрүшөт. Бул жакшы нерсе. Ошон үчүн баягы логикасы күчтүү балдар оорутуулардан жакшы эмес алып атышпайбы? Көп окуган балдар да бар. Мен баягы ата энелердин чогулушуна барганда ата энелер баланын баасы үчүн аябай урушуп кетишет да. Мугалимдер менен урушуп кетишет да, сен эмнеге менин балама 2 коюп атасың депчи. Бул баага ата энелер басым жасаш керекпи? Баанын маанилүүлүгү канча? Биз ошондон аябай көп, ушул биз үчүн оор маселелердин бири да. Мен деле 1-2 жолу жашадым ата энелер менен. Эмне сени капа кылат? Эчтеке эмес, баа коюп берип коесуң, ал ручканын эле сыясы да. Кааласа 5 коесуң, кааласа 25 коюп бересиң да. Эгер ошол эле керек болуп атсачы. Бирок бала өзүнүн дагы баалай билиш керек да. Бул эң чоң маселе, билинбеген мененчи. Бала өзүн баалай билиш керек. Канчалык даражада билет, дагы канчалык даражада үйрөнүш керек. Эртең жумушка барганда деле жана интригалар, жашоодо, үй бүлөдө ошол өзүбүздүн ордубузду билбегендик, башка бирөөнүн ордун сыйлабагандыгыбыз, көз карашын, алардын ойлорун ошондон келип чыгып атпайбы? Бирок азыркы күндө ата энелер эми баарына эле кара баласын аппагым дейт, карга баласын аппагым дегендей эле нерсе да. Ата энелер мен акча төлөп атам, менин балам 5 алыш керек деп. Балдар да ошого үйрөнүп калышат. Мындай мугалимди сыйлабайт, бул деген өзүн сыйлабагандык, өзүнүн ордун билбегендик, аракет жок. Андан көрө жөнгөй мугалим байкап атат, баарын карап атат, ар кимдин характерине, кабыл алышына жараша мамиле кыласың да. Аларды сүдүрүп чыкканга аракет кылып атат. Неме баягы 3 бурчтукта иштейбиз деп атпайсыңарбы? Ата эне, бала, мугалим. Ошондо ата эненин милдеттери эмне? Мугалимдин милдеттери эмне? Баланын милдети эмне? 3 бурчтук жакшы түзүлүш үчүн. Ата эненин милдети бул жерде негизи ата эненин милдети балага шарт түзүп бериш. Үйдө дагы, мектепте дагы баланы алып келиш, мугалимдердин менен чогуу баласындагы болуп аткан өзгөрүүлөрдү байкоо, ошого жараша үйдө мамиле жасоо. Бала ата эненин контакты үзүлүп калат экен, мында мугалимге милдеттин баарын оодарып коет экенбиз. Азыр эң баягы боор ачый турган нерсе ошол. Ата эне мугалимдерди как нянька катары көрүшөт да. Эртең менен алып келет, кеч алып кетет. Бизде тем более 1-чи күнү келет, базар күнү келип 5-чи күнү кетет. Бүт баарын мугалимдер ойлонуш керек деген нерсе бар да. Мен катам каякта болуп атат, кайсы жеринде болуп атат, эмнени туура эмес кылып аттырмын үйдө деп ата эне сурабайт экен да. Бирок сураган ата энелер дагы бар. Кээ бир ата энелер аябай ойлонушат. Балдарынын келечеги жөнүндө, балдарынын өзгөрүүлөрү кандай, эмнеге жетишип атат, дагы эмне жасаш керек, өзүнүн милдетин аябай так аткарышат. Келишип, советтешип, сүйлөшүп. Кээ бир ата энелер бар, ошондой бердиби болду. Менин катам жок, бүт нерсе сеники. Балам силерге келди, өзгөрдү. Аслында ал нерсе баланын ичинде бар эле. Просто үйдө чыгара албайт ата энеден коркконуначы. Мектепке келгенде аны чыгарат. Бир күн болбосун бир күн чыгат да, ичте топтолгон нерселерчи. Эмоциясын баары чыгарат да. Чыгат. Негизи мугалимдин милдети балдарга ошо билим берүү, үй бүлөдө берилген тарбияны улантуу, бышыктоо. Баланын милдети окуш керек, өзүн жетиштириш керек, өнүктүрүш керек. Жакшы. Сиз балдар лицейинде да, кыздар лицейинде да окуп атасыңар, тарбиячы болдуңуз да. Анан эркектерге кандай тарбия берилет экен, кыздарга кандай тарбия берилет экен?
кантип бизде экөөнү эки баш мындай чыныгы эркектерди уулдарыбызды чыныгы эркек кылып, кыздарыбызды ыйба мындай адеп акылын ооба кантип? Жакшы суроо. Ооба, кыздар лицейинде бизде агайлар да иштечү, эжекелер да иштечү. Бул жакшы нерсе экен. Себеби кыздар эки тарапты тең көрүп, өзүнүн ордун эки тараптан тең үйрөнүү үчүн. Негизи биз кыздарга баягы кыздар балдарга караганда дагы аракетчил болушат. Жоопкерчиликтүү болушат да, алар кичинесинен эле. Аларга биз дагы көп мындай назиктикти, сылыктыкты, мээримди көп бергенге аракет кылабыз. Анан дагы көп жанагы жөндөмдөрдү үйрөткөнгө. Мен эркек лицейден эмнени байкадым? Балдар аябай дружный болушат экен. Аябай бирини кооруп колдошот экен. Анан эмне үчүн баягы ата-энелер, кээ бир ата-энелер ошол лицейлерге эркек лицейден көп байкадым муну. Эмне үчүн лицейге алып келишет? Балдары жакшы окубаса деле баягы балама тарбиясы үчүн, баламын чөйрөсү деп. Анткени чөйрө аябай маанилүү экен. Мисалы, могу Гарвард университеттерге деле эмне үчүн ата-энелер алып барат экен? Эмне үчүн университет, мектеп тандаганда ата-энелер көп маани беришет? Чөйрө үчүн. Анткени ошол жерден достошушат, ошол жерден университеттен үй бүлө курушат, ошол жерден түбөлүктүү достору, жумушу пайда болот. Ошон үчүн чөйрөгө көп мааниş беришет экен. Чыңгыз Айтматовда дагы ата-энелер ошого көп маани берчү. Мен аябай таң калчумун. Класста 25 окуучу болсо, эми 24-23 болот. Анан класста 1-2 бала окубайт да. Бар, андайлар сөзсүз бар. Анан аларга сен чейреңине 2 чыгарасың. Ата-энеси келгиче 2 чыгарасың. Жана класс чогулуп келет. 5-6 бала келет да. Эжеке, сиз балага тапшырма бериңиз. Мына биз чогуу барып, ага түшүндүрүп, үйрөтүп алып келебиз депчи. Чындап эле ошону жасашат. Алып барышат. Анан айтасың да кээ бир окубаган балдарды, сен эртең кантип үй бүлөң багасың депчи. Окубайсыңбы, аракет кылбайсыңбы? Окубасаң да башка тараптарыңы калыптандыр. Эртең бир нерсе менен, бир иш кыла турган болуп, колуңдан бир нерсе келсин десең, балдар күлүшөт, кээдечи эже кыжаабат болбоңуз. Аны биз өзүбүз жумушка алып алып чогуу иштейбиз депчи. Ошондой эркек лицейде бул аябай балдардын ынтымагы күчтүү. Бири-бирин колдоп, жардам берип турушат. Кыздарда кандай болот? Кыздарда бар бул нерсе деле. Бирок кыздар дагы көп өз алдынча болгонго аракет кылышат. Баягы мен могуну таң карап, таң калып калдым. Себеби кыздар кичинесинен эле тарбияланып калат экен да. Үйдө баягы жеңе келсе, жеңе деп мамиле жасалып, кайнене келин мамилеси жасалып атып, кыздар кичинесинен эле бир аз ошондой интригаларды жакшы үйрөнүп чыгат экенбиз да. Байкабаган мененчи. Анан баягы карасаң ошондой го, энеси менен келин ортодо бир баланы коюп алышып, экөө эки жактан тарткылап элечи. Ошентип атып биз билинбеген менен үйдөн акырындап кыздарга интригага үйрөтөт экенбиз да. Тың болгонду үйрөтөт экенбиз. Ошолорду карап баягы таң каласың. Атаанда ушу интрига күчтүү. Атаанда ушу интрига күчтүү. Алар үйдөн эле уже башталат экен да. Бирокчу уядан эмнени үйрөнсөң үй чыкканда ошону алат дейт го. Анан бирок аларды мындай жөндөп, жакшы сапаттарга мындай буруп кетүү мүмкүнбү же ошол боюнча үйдөгүлөр боюнча калабы? Бирок ошону көп карадым мен дагычы. Баягы көп студенттер менен иштедик, окуучулар менен иштедик. Анан жумушка аласың, караганда баягы кээде ошол кыргызда так түгү деп коет го, ошол туура эле нерсе экен. Кээде баягы ошону караганга да мелдеттүү болуп каласың да. Ал чоң таасир этет. Кийин, конечно, өзгөрүүлөр болот. Эми бул адамдын өзүнөн, бирок окуучулар көбүнчө өзгөрүшөт, өнүгүшөт, анткени жаш. Бирок баары бир баягы түгүнө тартып тура берет да көбүнчөчү. Баягысы ойноп кетет. Баягысы ойноп кетет да. Ошон үчүн баягы ата-эне бизде негизи могу мен башка мамлекеттерден көрүп калдым. Ошо быйыл университетке да ошону киргизели деп ойлонуп атабыз. Үй бүлө боюнча атайын студенттерге лекция окулуш керек экен. Университетти бүтүп атканда, акыркы 2 курстамы да студенттерге үйрөтүш керек экен. Үй бүлө деген эмне? Аялдын орду эмне, эркектин орду эмне? Ошол нерселер боюнча, үй бүлө боюнча кеңири лекциялар окулуш керек экен.
балдар ушуну таанып керек болсо сертификат берип белгилүү бир курсту бүтүрүпчү мына сен сертификат алдың, үй бүлө курууга даярсың деп. Анткени баягы эркек балдар жоопкерчилик алганды үйрөнүш керек. Туура. Ошолордун баарын жакшы сабак кылып бериш керек экен. Биз баягы коомду өзгөртөбүз десекчи, ата энелерди карап, ата энелерге төңкөп, бири бирибизге төңкөйбүз. Себеби кээде карап ата энелерге деле бооруң ачыйт. Ата энелер деле алар да көргөн эмес, билген эмес. Өзүн таппай калган Өзүн энелер таппай болсо калган. балага эмнени үйрөт дейсиз? Ооба, ошондой эле нерсе. Көп ата энелер менен сүйлөшкөндө баласы эмес, ата эне өзүнүн ички маселелерин дагы деле чече албай жүрөт. Дагы деле өзүн тааный албай жүрөт. Дагы деле өзүнүн максатын таап кое албай жүрөт. Ошондойлорду көргөндө балдарга бооруң ачыйт. Ошон үчүн бул Кыргызстандын деңгээлинде киргизилиш керек экен. Балдарды үй бүлөгө даярдоо максатында. Университеттерде эркектин милдети эмне, аялдардын милдети эмне? Бала деген эмне? Ага болгон Үй жоопкерчилик бүлөнүн баалуулуктары эмне? Үйлөндүм, бүттү, кеттим, келдим эмес да. Үй бүлө бул чоң аманат ата эне үчүн. Бала аманат, аларга аял эркекке аманат, эркек аялга аманат. Жана бир басып кетти, анан бир күлүп койду менен бүтүп кетпейт экен да. Ар кандай сыноолор бар. Азыр сиз университетке ишке кирдиңиз да. Эмнеге Мета университетин тандадыңыз? Эмнеге студенттер менен иштешүү канчалык деңгээлде кыйын болот? Эми азыр бизде колледжде бар, университетте бар. Эмнеге кызыктым университетке иштөөнү? Эми баягы биз деле жашообузду да өзгөрүүлөр киргизишибиз керек. Эми личность катары өзүбүздө деле жаңы максаттар, жаңы пландар бар. Экинчи жактан мен аябай кызыгам. Жаштар менен иштөө мага кызыктуу. Анткени жаштар ушундай таза, аябай акылдуу, күчтүү, мындай жаңы идеялары көп. Ошондой балдар көп да. Алар менен иштесең, дайыма өзүңдү жаш сезесиң. И жаңы нерселерге үйрөнөсүң да. Баягы кээде ар кандай адамдар бар, карап көрсөң барыбир биз бул жолду тандаганыбыздын себеби да ошол. Биз алар менен бирге иштегенде өзүбүздү жакшы сезебиз. Анан студенттериңдин жетишкендиктерин көрүү бул сен үчүн чоң ийгилик. Өзүңүз каякта окудуңуз эле? Мен өзүм негизи биринчи Жалал абад университетин бүтүрдүм, историяны, андан кийин турецкийди бүтүрдүм. Турецкий Казан университетинен бүтүрдүм. И Польшадан акырын психология бүтүрдүм, магистратурам ошол. Арабаевадан аспирантурамы бүтүрүп атам. Демек, жалаң ушул жаатта анан эмнеге окутуучу болууну тандадыңыз? Эмнеге окутуучу болууну тандадым? Эмнеге психолог эмес? Анткени биз баягы көп мондай чөйрөдөгү көп көйгөйлөрдү көрөсүң да. Ошондо эң таза, анан сенин баягы пайдаң тийген, сен бир аз өзгөртүп киргизе ала турган жер ошол жер экен. Мугалим экен. Мугалим экен. Сен балдарга өзгөрүү бере аласың. Биздин быйыл бир окуучубуз келип кетти. Баткенден эле. Баткенден 1 жылда 1 же 2 барып келчү Баткенгечи. Атасын көргөн эмес кыз. Апасынын колунда эле, апасы да Россияда болчу. Ар каникулда мен үйүмө алып кетчү мына ал кызды. Ар каникулда келип биздикинде 2-3 күн биз менен жашачу, анан кээде кайра лицейге кетчү. Ошол кыз келди быйыл. Анан ал кызды көрүп сүйлөшүп отурдук бир күн кечке. Ошол кыздын ойлорун, максаттарын, жасаган иштерин көрүп отуруп ушунчалык өзүмө ыраазы болдум. Мугалимдик кесипти тандаганым үчүн. Бирок баягы кыз мага айтып берип атат, бизге ошондо ушундай жасагансыз, тигиндей кылгансыз депчи. Ушул окуя эсиңиздеби, ушундай кылбадыңыз беле депчи. Мен ал нерселерди унутуп калыпмын. Бирок бир адамга кичинекей нерселерден ошондой чоң өзгөрүү алып келерин билген эмесмин. Эми, конечно, бул кыздын өзүнүн аракети бар. Көп психологдорго барыптыр, окуптур, аябай аракет жасаптыр, өзү үчүн иштептир. Кыздар менен, балдар менен иштөөдө атанын жоктугу кыздарга кандай таасир берет экен? Уулдарга кандай таасир берет экен? Ошол бул аябай чоң таасир этет.
Мен баягы окуучулар менен иштеп жүрүп аябай таасирлендим да. Бир күнү коңшубуз боюнда бар уже 6-7 айлык болуп калды. Экөө ажырашып кетишиптир. Ажыраштык деп ушу 2 жолго түшүптүр. Тиги баланын номерин алып, кыздын сиңдисинен алдым. Анан бир кафеге чакырдым да. Кафеге чакырып отуруп түшүндүрүп бердим тигичи. Мен могу 71 мектепте иштедим, интернатта депчи, лицейлерде иштедим. Ушундай абалдарды көрдүм. А сен эмнеге аялыңа тең элеп атасың? А сен балаңды кимге таштап кетип атасың депчи. Анан ошондо сездим өзүмө ошончолук таасирленгениздичи. Анткени атанын жоктугу бул кыздар үчүн аябай чоң роль ойнойт. Өзүнө болгон ишеними болсун эң биринчи. Өзүнүн жашоодо бар болуусунун орду болсун, өзүнүн жашоодо сезүүсү бул аябай чоң роль ойнойт. Кыздар ичинен билинбеген менен бир нерселери бош, бир жерлери бош, толбогон нерселер бар. Бирок атанын мээримин эч ким толтура албайт. Кыздар чоңойгондо баягы ар кандай адашып, өзүнөн улуу кишилер менен сүйлөшүшү мүмкүн, аталык мээримди алыш үчүнчү. Ал сүйүп калдым деп ойлойт, аслында ал сүйүү эмес. Атасы мээримин издеп жүрөт. Ал ата мээримин издеп жүрөт. Баягы бар го бизде эле мисалы, эгер ачка жолго чыксаң, пробкада кандай нерв болосуң да. Кыздарга деле, балдарга деле билинбеген менен бул ичиндеги чоң бир боштукту, ачтыкты жаратат. Анын ордуна эч жерге толтура албаган үчүн булар көп стресс жашашат. Ошон үчүн аталарга, энелерге айтарым баягы үй бүлө кураардан мурун ойлонуш керек. Жакшы ойлонуш керек. Бул бир, анткени сенин эртең балдарың болот. Ар бир бала болгондо сен ойлонушуң керек, сен кандай милдеттериң бар анын үстүндө. Сен кайсыл жерге чейин балаңды алып барышың керек жанында болуп. Эми ал баланын күнөөсү эмес да. Бирок, конечно, үйлөнгөндөн кийин түшүнө албаган нерселер болушу мүмкүн. Эми биз билбейбиз да, ар бир үй бүлөнүн өзүнө жараша маселелери бар да. Эми ажырашканда делечи, ата апасы менен ажырашып атат, бирок балдары менен кошо ажырашып кетет да. Биздин көйгөй ошондо да. Экологично ажырашуу же болбосо энеси менен макул тил табыша алган жок, бирок балдары менен катышты үзбөө, балдарынын тарбиясына катышуу, дайыма кызыктар болуу, окуусуна мындай кийлигишүү деген темалар бизде жок эсе да. Ажыраштуу эне бала менен эле калат. Ооба. Анан депрессиясында ошол бала менен жашайт. Анан ар жак өйдө ылдыйын дагы ушу бала менен жашайт. Бала көрбөгөн, энеси көргөн кордукту кошо көрөт да. Ошондой бизде ошондой бир чындык бул нерсе. Мисалы үчүн уулдарга дагы ата аябай керек экен дейчи. Сиз да байкадыңызбы? Ооба, Атасы жок эркектер башкача болот бекен аталууларга караганда? Атасы жок эркектер башкача болушат. Алар баягы батсынат. Анан корунган болуп калышат. Өздөрү байкабайт аны. Өзүнө өзү ишенбейт. Өздөрүнө ишенбейт, анан коруна берет. Баягы эркин алдыга чыгып кете албай, корунуп, тартыныпчы. Анткени алар баягы ата эркек балдарга аталар күч берет да. Алар эркек болгонду, күчтүү болгонду, үйрөтөт да. Бирок балдар өздөрү муну сезбейт көп. Жана мамиледе, балдар менен жасап аткан иш чараларында карасаң кадимкидей сезилет. Негизи эми бизде ошондой да, ажырашса эмнегедир апасы менен эмес, полный балдары менен да ажырашып кетет да. Негизи бул ажырашуу деле мындай туура эмес деген нерседен алыспыз. Анткени бирге жашап, балдарга көп азап тарттыргандан көрө баягы эки башка жолго кеткен деле жакшы экен. Бирок балдары менен бирге убакыт өткөзүш керек. Ошол нерсени сакташ керек да, бирок биз муну жете элекпиз го бир аз. Ата эненин жетиле элек мезгили аябай жаман экен балага. Ата эне өзү чийки болсо, балага бере турчу нерсеси жок экен да. Ата эненин өзүнө өзү сый урматы жок болсо, сүйүүсү жок болсо, өзүн жашоодо эмнени каалаганын билбесе, таппай жүрсө, анан баланын багытташы кыйын болот экен. Ооба, ошондой. Баягы ошон үчүн кээ бир балдарды карап бооруң ачыган ошондон да. Ата энени карагандан кийин таң калып, Баланын тарбиясына сөз жок деп каласызбы? баланы карап бооруң ачыйт да.
Бирок чеже ошол баладагы ата эне жараткан жаранычы мындай мугалимдер, психологдор көрөт да сырттанчы. Кургурум бул мындан улам ушундай болуп калган турбайбы депчи. ооба. Анан бирок ошол жараны мынтип айыктырып, башынан сылап, сүйүү мээрим берип, кучактап, билбейм, жакшы сөздөрүңөрдү айтып, психологдорго алып барып иштетип, ушинтип айыктыруу алган учурлар болду беле? Болот. Айыктырган учурлар болот. Бирок баягы ата энесиники башка баары бир. Ата эне ойлобош керек да, мен психологко бердим, мугалимге бердим, мен бере албаган нерсени алар берет депчи. Алардын жоопкерчиликтен кетпеш керек. Ал анын баласы анын берген мээримин, анын берген сүйүүсүн, мамилесин эч ким бере албайт. Бирок негизи бизде ошондой иш чаралар бар. Психологдор иштешет балдар менен, мугалимдер иштешет, отуруп аларга жакшы мамиле жасаганга аракет кыласың, сүйлөшүп, эмне ойлонуп атат, оюнда туура багыттаганга аракет кыласың, бирге китеп окуйсуң, кино көрөсүң, бирге пикниктерге чыгасың, бирге убакыт өткөзөсүң. Ошол убакыт өткөзүп атканда эле бирге сүйлөшүп, акырындык менен жанагы толуктаганга аракет жасайсың. Өзгөргөн балдар бар. Ал үчүн балдар өздөрүн кабыл алгандан кийин бул нерседен чыгышат бара-барачы. Бирок ата эне качпаш керек бул нерседен, башкаларга сабакчы. Бизде негизи ата энелерде ошол оңой экен да. Төрөдүңбү, садикке бер, кутулдуң, андан кийин алып бар, мектепке бер. Сен только акча тап, ошол эле нерсе да. Сүйүүнү акча менен алмаштырабыз. Мен 1 классты бүтүрдүм, 11-класста аябай таң калдым да. 11-класста кыздарым кете баштады. Бири Москвага барып атасынын ишин өткөзүп келди, бири барып апасыныкын өткөзөт, Кыргызстанда деле да, бири машинасын өткөзөт да. Анан ата эне биз ойлойт экенбиз да, бере албаган нерсеми ошол материалдык нерсе менен толуктайм депчи. Астында балага ал нерселер керек эмес. Ата эненики деле балага канчалык жугат. Бул бир эки бала андан канчалык мотивация ала алат да. Андан көрө сен балаңа жакшы мээрим сүйүү бер, жакшы билим бер, отуруп китеп окуганды үйрөт, отуруп бирөөнүн оюн угуп, аны сыйлаганды үйрөт, өзүнүн жөндөмдөрүн таанысын, өзүн таанысын. Ал бала эртең сен алып берген үйдү, машинаны оңой эле алып алат. Биз мынтебиз деже, мигрант болуп эмнеге кетебиз? Канчалык акча салсам балага, ошону сүйүү катары көрөбүз. Балага сүйүү, балага кылып аткан жоопкерчилик, анан баланы камсыздап атабыз дегенди ошентип түшүнүп алганбыз. Балага сиз айткандай жанында эле болуп, кучактап, сүйлөшүп, угуп, сүйүү берип, өкө каткырып жыргап, баланын эсинде ошол эле калат экен эже. Анан мигрант болдуң дейли макул, акчаны тим эле үйүп бердиң балага. Бирок бала баары бир кемтик өсөт экен, жөн эле макул. Сен укмуш iPhone алып берген жоксуң, кийим берген жоксуң, бирок сонун сүйүү бердиң, мээрим бердиң. Ушул утушка ээ болот экен. Ушул ата эненин утушка ээ болот экен. Ата эненин утушу ушул. Бирок биз аны түшүнбөй калабыз да көбүнчөчү. Баягы ата энелер деле кетишет мигрант болуп, 7-класста алып келет, айтпаймынбы, 11-класста келип акчасын эле эсептейт да. Эмнеге ОРТдан мынча бала албады балам, мен сага 5 жыл моюнча төлөдүм депчи. Астында бала качан ОРТга жакшы даярданат, бала качан ийгиликке жетишет, анын көңүлү тынч болгондо да. Көңүлү тынч болгондо. Бала толук сүйүү алган. Анан балдардын биз даже мектепте ошону колдонобуз да. Университетке да буйрса ошондой жакшы пландарыбыз бар. Балдардын эсинде эмоционалдык абалдар көп эсинде калат экен. Балдар менен сен тоого чыкканың, балдар менен сен атка мингениң, ата эненин дагы, балаң менен качан сууга түшкөнүң, бала менен качан бирге тамак жасаганың, бирге ойногон күндөрүң, бирге ыйлаган күндөрүң, бала менен ошол күндөр эсинде калат экен. Азыр деле мындай мен көп эстейм, сиз деле эстеп көрсөңүз, кичинекейиңизде эң көп эмне келет эсиңизге? Апаңыздын сизге күндө жасап берип аткан тамагы көп эсиңизге келбейт. Күндө сизге берип аткан акчасы бар магазинден алып жеген шоколадыңыз көп эсиңизге калбайт. Эмоционалдык абалдар. Ошон үчүн биз да мектепте дагы окуучулар менен ошондой жакшы абалдарды өткөзгөнгө аракет кылабыз. Кийин баягы эстегенде, балалыгында, мектеп күнүндө жакшы бир эсте калар күндөрү болсун деп.
сезимдер эле калып калат экен да. сезимдер. Көбүнчө баягы бизде деле бүтүп кеткен окуучуларым бар, кээде күлүп азыр чогулуп турабыз, жолугуп сүйлөшүп, анан айтып калам да баягы экинчи дүйнөлүк согушта силерге кандай кылып түшүндүрдүм эле депчи, эмне эле себептери десем күлүшөт да отурупчу. Ал нерселер көп да эсинде калбай калат экен. Анткени азыр баардык нерсе бар, өздөрү кааласа окуйт, бирок бул дегеним окутпаш керек деген эмес. Айтайын дегеним баягы эмоционалдык абалды жашаш керек ата эне балдары менен. Мына мисалы үчүнчү, ата энеси толук, экөө бири бирин аябай сүйөт, үйдө ынтымактуу. Ошол балдар кандай болот, ошону айтыңызчы, сүрөттөп бериңизчи. Окуучулардын арасында билинет киргенде элечи. Биринчи сабакка киргенде эле уже балдар менен тааныш баштайсың, ордунан туруп атын айтат дегендечи, ошондо эле сезилет. Баягы сүйүүгө тойгон, мындай тынч үй бүлөдө жашаган балдар токсумак болушат. Анан башка адамдардын дагы ой пикирин сыйлайт, жулунбайт да. Анан карап таң каласың, кээ бир балдар бар, аябай бай үй бүлөнүн балдары, бирок билбейсиң, аны байкабайсың бай үй бүлөнүн балдары экенинчи. Баягы жок, айтайын деген, кээ бир ачка болгон да балдар бар, бирок ток болгон да балдар бар. Негизи үйдөн токсумак, бай болсо деле баласына убакыт бөлөт. Биз ойлойбуз го көбүнчө байлар карабайт дегендей түшүнүк бар го бизде, баягы социализмден калган бир аз байларга каршы. Анан башкача балдар ток, адамды сыйлаганды билет. Кээ бир балдар бар, конечно, алар башка. Баланын жан дүйнөсүнө көйгөй жаратпашыбыз керек экен, Баланын жан дүйнөсүнө. Просто бала деген булар келечекте чоң өзгөртүүлөрдү жарата турган да адамдар, жок кыла турган да адамдар да. Туура. Ошон үчүн биз алардын жанагы максатын, багытын бузбаганга аракет кылышыбыз керек. Колубуздан келсе жакшы жолун көрсөтөлү, колубуздан келбесе кыйнабайлы да. Мен мээмде бул кичинекей кезинде мектепте баягы психология тияк бияктары калыптанат, ушул учур эле маанилүү. Анан студент кезде калыптанып калган баланы кантип тарбиялайт дагы деген ой келип атат да. Анан сиз азыр университетте тарбиячы болуп орноштуңуз да. Анан аякта ал кандай болот, андан аркы тарбия эмне болуш керек ал студент кезинде? Жанагы лицейлерге чейин студенттер менен иштедим, фонддордо. Ошондо эмнени байкадым, анан азыр кызыкканым да ушул. Биз аларды чоң адамдай көрөбүз да, студенттердичи. Булар уже 18ге чыкты, уже чоң кишидей көрүнөбүз, биздин жаныбызда узун болуп, чоң болуп турсачы. Бирок алар деле бала. Кээ бир студенттер бар, жанагы экинчи курс болот, контрагы төлөнбөй калат, же экзамендерге келе албай калат, университеттен четтетилип калат. Өзүнүн же ата энесинен коркуп, ата энесине айта албайт, же тиги мугалимге келе албайт да. Ошентип мындай көп калып кеткен студенттер деле болот. Эми бул бир маселе да. Биз ошон үчүн баягы балдарыбыз 25 жашка чыкканга чейин алардын жанында болушубуз керек экен. Коркутпай, сүйлөшүп, эмне өзгөрүү болуп атат, контрагын төлөй албаса эмне себептен төлөй албады, ал эмне себептен сабакка бара албай калды. Биз аларды дагы деле баягы бир тарабынан чоң кишидей мамиле жасап, чоңойгонду үйрөтүшүбүз керек. Экинчи тараптан ар дайым бала, аркасынан карап турушубуз керек да. Биз университетте дагы азыр ошол билим бул кесипкөйлүүлүктү үйрөтөт да, бир кесиптин ээси болуп чыгат. Ал эми тарбия, адеп, ахлак, бул жоопкерчилик, булар ошол баланын кесибин максатына жеткизе турган жолу да. Бала ал кесипти кандай колдонот, ошону жасап кете алабы? Ал үчүн эң чоң нерсе бул жоопкерчилик, тарбия, адеп, ахлак. Ошол нерсени эл менен жасап сиңишип кете алыш үчүн. Жана айтып атканыңызды киргизесизби университетке? Жана үй бүлө боюнча киргизебиз деп азыр ошол менен иштеп атабыз, буюрса. Өз алдынча отурганда сүйлөшүп калат элек да, ушу окуу жайларда үй бүлө тууралуу дагы бир лекциялар болсо депчи.
анткени мындай үй бүлө куруунун жоопкерчилигин ошол жактан баштаса деп. Муну эмнеден көп ойлондум, баягы биз университетте окуганда акыркы курста бир эжеке барчу, болчу чоң эле эжеке. Анан ошол эже сабагынын арасында бизге сөзсүз 5 мүнөт үй бүлө жөнүндө айтып берчү да. Бир жолу айтканы эсимде да, жаңы үй бүлө курасыңар депчи. Анан силерге жарты картошка, жарым сабиз, жарты пияз жетет бир үй бүлөгө. Үй бүлөлүк экономиканы да үйрөнүш керек депчи. Анан ошол аябай эсимде калыптыр. Кийин турмуш курганда ошентип тамак жасасам чындап эле жетти да. Анан дагы көп нерселерди айтчу. Мен кийин көп колдондум эжекенин айткандарынчы. Ошондон ойлондум, азыр бул нерсе керек университетке. Финансылык сабаттуулук да керек. Финансылык сабаттуулук, үй бүлө, адамдар менен мамиле куруу, өзүн тааный билүү, эң негизгиси жоопкерчилик. Анткени эмнеге биз көп иштей албайбыз, иштеше албайбыз ошол. Анан команда менен иштөө азыр бүгүнкү күндөгү эң негизги талаптар ошол болуп атпайбы? Азыр бирок жаштар күчтүү бул темада бизге караганда. Дагы ойлорун эркин айтышат, команда менен жакшы иштешет, бирөөлөрдү сыйлаганды билишет. Инстаграмдан да карап таң калам да, азыр жаштар аябай жакшы бизнестерди жасап атышат. Анан жазсаң дагы аябай так убагында жасап, карап суктанасың да, мындай Кыргыздын жаштары күчтүү баратат депчи. Жаштар бузулду дегенди көп угам да. Мен тегерем карасам, мен да аябай суктанам да. Жаштар кандай сонун болуп келатат, кандай сонун балдарыбыз бар. Анан сулуу дагы деп айтам да. Бойлору да узун, өздөрү келбеттери да бир башкача болушту булар. Билими да терең болду, бир нече тилде сүйлөйт. Менин суктануум бүтпөйт. Ооба, жаштар жакшы. Эми бул нерсе да бар экен да, баягы адам көбүнчө биз кандай көздө карайбыз да. Биздин ички дүйнөбүз кандай, Биз кандайды каалайбыз, биз эмнени каалайбыз, анан биз адамдарды кандай көрүп атабыз да. Анткени биздин ичибиз, аң сезимибиз эмне болсо ошону көрөбүз да. Туура айттыңыз. Негизи жаштар жакшы бүгүнкү күндө. Ооба, жаштар жакшы болуш үчүн биз дагы ата энелер дагы өзүбүздү оңдошубуз керек. Анан мен аябай мисал үчүн мен ата энемин, анан мен баламдын канчалык деңгээлде өзгөрүп атканы, анан кайсы тарапта көйгөй болуп атканы, анан менин каталарым каякта экенин бала тарбиялоодо, анан атасынын каталары каякта экенин мен аябай каалайт элем да. Мисалы үчүн мени чакырып алып, тарбиячылар, мугалимдер, билбейм ким, психологдорбу чакырып алып, мындай жалгыз тет-а-тет отургузуп алып, анан менин балам тууралуу сүйлөшсө да мен менен. Балаңыздын биягы мындай, мүнөзү мындай болуп атат, тиндей мындай, баягынан кичине аксап атабыз, биягынан аябай сонун өрчүп кеттик, анан мындай тиндей деп, анан Найзира айым, сиздин кемчиликтериңиз мындай болуп атат, балаңызды билбейм, тестирлөөдөн өткөргөндө же да бирдеме болгондо балаңыздын мондай демелерин байкадык, бул сиздин таасириңиз, кичине катуураак кармап атасыз же жумшагыраак кармап атасыз же бир бала, билбейм. Анан атасын мындай болуп атат деп, анан атасын өзүнчө чакырып алып, мисалы үчүн биз балам ажырашкан үй бүлөдөн болгондон кийин 95% менин кийлигишим, 5% атасыныкы да, ал жетишсиз албетте. Мен каалайт элем атасын дагы чакырып алып, сиз уулуңузга мындай болуп атат, тиндей мындай жетишсиз болуп атат деген нерсесин аябай каалайт элем да, тине катары. Анан мен өзүмдүн кемчилигимди карагым келет да, мындай. Мен балама мындай туура эмес мамиле кылып аттырмын. Мен ушул жеримди оңдоюн, эне катары, ушул жеримди өзгөртөйүн. Биздин целибиз, максатыбыз ата эненики дагы, мугалимдики дагы баланы сонун кылып, бактылуу кылып, билимдүү кылып, мындай чыгаруу, толук кандуу, жетилген аң сезими менен адам катары чыгаруу да. Анан ошон үчүн команда болгон ошол деп ойлойм да. Мисалы үчүн азыр бир ата энени чакырып алып, баласын бир нерсесин айтып көрчү, бетиң титип алат да. Сен кандай акың бар, сен кимсиң депчи. Баягы сиздин оюңуз аябай жакшы. Ошондой ойлонгон ата энелер да бар. Бирок беттен алган ата энелер да бар да. Эми бирок мен ойлойм, биз баары бир педагог, психолог катары ата энелер менен тил табышканга аракет жасашыбыз керек. Аларга көргөзүшүбүз керек да. Бүгүн ыраазы болбосо да бир күн келет, аны түшүнөт да. Ошол нерсе бар. Анан бизде ошо университетте быйыл буюрса ошондой пландарыбыз бар. Ата эненин бир эле баягы
студенттерге эле бизде негизи университетте баягы күндүн биринчи бөлүмү билимге, илимге, технологияга бөлүнөт. Ал эми экинчи бөлүмү болсо бул балдардын ошол тарбиясына карайбыз. Ал жакта эмнелер негизи баягы ар кандай семинарлар, конференциялар, курстар, кружоктор уюштурулат, маектер уюштурулат да. Анан ошону эле баягы биз өзүбүз баарын жасайлы деген ойдо эмеспиз, даяргыбы студенттерге карматалы депчи. Ошол жоопкерчиликти студенттерге берели, студенттер өздөрү жасап, жоопкерчилик алганды, жаңылыкка ачык болгонду, изденгенди үйрөнсүн деп да. Ошонун эле жанында азыр сиз айтып аткан маселелерди ата энелерге дагы ар кандай семинарларды, бала тарбия болсун, жеке өнүгүү болсун, психологдор менен бирге иштешели деп үмүт кылып атабыз. Бирок эми баягы, конечно, 100% баары кабыл албайт ата энелер. Бирок эми бизге 30, 40, 50%, 60% кабыл алса деле бул биз үчүн чоң ийгилик. Анткени 100 студенттин бир 70-ине жетише алсак дагы бул чоң нерсе. Ошондой үмүттөрүбүз бар, ата энелер менен бирге иштешели деп. Бирок атайын ошентип сурап келген ата энелер да бар. Кээ бир ата энелер такыр узак. Анткени алар баягы өздөрүнүн ички дүйнөсүндөгү башаламандык болгондуктан аны көргөзгүсү келбейт. Мугалимдердин астында өзүн кем сезгиси келбейт. Сен эми аны кем деле сезбейсиң, бирок ал ичинде ошондой ойлонот да. Туура айттыңыз. Туура айттыңыз. Келечектеги билим жаатындагы аябай чоң өзгөрүүлөрдү күтөбүз, Кудайым буюрса. Өзгөрүүлөрдү, өсүүлөрдү, өнүүлөрдү. Ал үчүн биз дагы бала тарбиялап аткан ата энелер дагы өзүбүздүн жоопкерчилигибизди биз сезсек, анан мугалимдер өздөрүнүн жоопкерчилигин өздөрү жакшы билсе, анан ошондо бир күчтүү сонун муунду тарбиялайбыз да, муунду алып өстүрүп чыгабыз. Мен ошондой күчтүү муунду, күчтүү Кыргызстанды, күчтүү келечекти аябай күтөм. Кудай буюрса ошондойго баардыгыбыз салым кошсок жетебиз деген ойдобуз. Келип убакыт бөлүп, анан ушундай өз оюңуздар менен бөлүшүп кеткениңиз үчүн сизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат сизге. Сизге жакшы маек болду. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, ата энелер өзгөчө өз алдынча ушул эфирден кийин мен балам менен канчалык деңгээлде терең сүйлөшүп атам, балама менин кайсы терс жагым таасир этип атат, кайсы оң жагым таасир этип атат, мен туура эле ата эне болуп атамбы, балага мээрим сүйүү берип атамбы деп ата дагы эне дагы бир ойлонуп, анан жообуңуздарды YouTube алдына комментарий кылып жазып койсоңуздар абдан кубанычта болобуз. Дагы кандай темаларда маектерге муктажсыңар, ошондо жаза кетиңиздер. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.